11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы, студияда мен Назика Атамбекова. Алдыңкы 10 мүнөттө. Абактан качкандардын дагы бирөө жок кылынды. Кылмышкер бүгүн Сокулук районундагы Ээн сарайдын биринен табылды. Эрежесиз мушташ. Бишкекте 2 мектеп окуучулары мушташып, ортодо мугалимдер да сабалды. НАТО соңку 13 жылда биринчи ирет ири аскердик машыгууларды өткөрүү алдында турат. Машыгуулардын ачылышы Сицилия аралында өттү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардан айтып беребиз. Кыргызстанда абактан качкандардын дагы бирөө жок кылынды. Азамат Мусуралиев аттуу өткөн жолу Дордойдо карматпай кеткен кылмышкер бүгүн Сокулук районундагы Ээн сарайдын биринен табылды. Мусуралиев 28 жаштагы Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын тургуну экени такталды. Уурулук кылган үчүн абакка түшкөн Мусуралиев ошондой эле тыюу салынган Жайшул Махди диний уюмунун мүчөсү экенин милиция маалымдаган. Эскертсек, 12 октябрга караган түнү Чүй облусунда жайгашкан номер 50 абактан 4 кылмышкер качкан. 16 октябрда качкандардын бирөө кармалып, милицияга кол салган үчүн ок жебөлгөн. Абактан киши өлтүрүп качкандардын дагы экөө кармала элек. Ал арада дагы кабарлашты, бүгүн 50 абактан качып чыгып, бирок кармалып калган Талайбек Жумановдун жүрөгү кармап өлдү. 38 мектептеги окуучулардын мушташын иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Милиция мушташы Олимпиадалык резерв мектебинин балдары баштаганы аныкталды. Мектепте коюлган видеокамерада 80 чакты бала колдоруна таш таяк союл кармап алып келишкени тартылып калган. Олимпиадалык резерв мектебинин тарбиялануучулары 38 мектептин окуучуларын ата-эне мугалимдердин көзүнчө кол салып тепкилешкен. Мугалимдер да мушташта жабырланды. Таяк жеген 6 баланын абалы туруктуу, алар ооруканага кайрылышкан жок. Факт боюнча милиция кылмыш ишин козгоду. Эскертсек, аталган мектептин 2 окуучусу быйыл 16 сентябрда мушташып, 3-өө бычакталган. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкек шаардык кеңештин сессиясында бүгүн бул маселе каралып, окуянын жеке көзөмөлүнө вице-мэр Айгүл Рыскулова алды. Эми эл аралык темада НАТО соңку 13 жылда биринчи ирет ири аскердик машыгууларды өткөрүү алдында турат. Европанын түштүгүндө өтө турган машыгууга 30 өлкөдөн 36 000 аскер катышат. Коалициянын баш катчысынын орун басары Александр Вершбоу өтүп жаткан машыгуулардын максаты NATOнун алдыда кандай милдет турбасын, стандарттуу аскердик операциябы же жашыруун аскердик ыкма менен пропагандабы аны чечүүгө кудурети жетерин демонстрациялоо деп билдирди. Машыгуулардын ачылышы 19 сентябрда, 19 октябрда Италиянын Сицилия аралында өттү. Вершбоу учурунда дүйнөдөгү геосаясий кырдаал стабилдүү эместигин белгилеп, буга Крым аннексиясын, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдоого алууну, Сирияда козголоңчуларга кол салууну, Ливия жана Сирияга террордук топтордун агылып киришин мисал тартты. НАТО машыгууларды 21 октябрда башталып, ноябрга чейин өтөт жана Италияда башталып, Испания, Португалия аймактарында да жүргүзүлөт. Туркияда атып түшүрүлгөн учак Орусияда жасалганы аныкталды. Бул тууралуу түрк өкмөт башчысы Давутоглу Ахабер телекомпаниясына билдирди. Өткөн жума күнү Туркиянын Сирия менен чектеш аба мейкиндигинде түрк аскерлери бир учакты атып түшүрүшкөн. Учактын ичинде аны башкарган учкуч же адам болгон эмес, бирок Орусия ал учак аныкы деген маалыматты четке кагууда. Мындан улам түрк бийлиги учак балким Сирия президенти Башар Асадка тийиштүү күчтөрдүкү же күрд милициясына тийиштүү болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Бирок ошол эле маалда Давутоглу Туркия аба мейкиндигин бузуудан Орусия алыс болот деген үмүтүн билдирди. Буга чейин 21 сентябрда Пентагон Орусия Сирияда пилоту жок учактардын абага кое берип жаткандыгы тууралуу кабарлаган. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Жаңылыктардын кыскача маалымат. Тажикстан бийлиги Орусияда каза тапкан 5 айлык ымыркайдын өлүмүн иликтөөнү талап кылды. Кыргызстанда Европа биримдигине киргенден улам ун жана бүйүч май аткезчилиги күчөдү. Ички иштер министрлиги универсал кайгуу кызматын түзүүнү сунуштады. Өзбекстандын Маргалаңынан Сирияга 18 адам качып кеткенин Фергана облусунун прокуратурасы аныктады. Такталбаган маалыматтар боюнча кеткен 18 адамдын баары бир үй бүлө мүчөлөрү болгон. Жергиликтүү укук коргоочулар Өзбекстанда күч органдары Сирияга кетип жаткандар тууралуу расмий сандар маалыматтар ачыктабайт дешет. Бирок бийлик мечит махалла комитеттери аркылуу өз жарандарын Сирияга кетүүдөн пропаганда аркылуу баш тартууга чакырып кетет.
Адам укуктары боюнча Орусиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Павел Астахов бийликтерден Ымыркайдын өлүмүн жагдайын иликтөөгө чакырды. Тажик үй бүлөсүндөгү 5 айлык бала Умарали Назаров 14 октябрда Санкт-Петербургда каза тапкан. Ымыркайдын ата-энеси Орусияга мыйзамсыз кирди делип, күч органдары тарабынан кармалып Ымыркайды ата-энесинен ажыратышкан. Кийин полиция бала ооруканага дем жетпей жеткирилгенин айткан. Ал эми ата-энесинин колуна туура бир күндөн кийин чүрпөсүнүн жансыз денеси берилди. Окуя Орусиядагы тажик жарандары арасында нааразылык жаратып, тажик бийликтери орус бийлигине окуянын жагдайын иликтеп чыгууну талап кылды. Орусиядагы тажик элчилиги Ымыркайын жоготкон үй бүлөгө көңүл айтты. Кыргызстанда Казакстандан унду жана күйүүчү майды аткезчилик жол менен алып кирүү күч алды. Бул тенденция өлкө Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден бери байкалууда. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөдөн баш тартуу максатында айрым ишкерлер жаңы схемаларды ойлоп табышканын билдирди. Көз боемочулук фактылардан улам ташылып келген товарларга бааны көзөмөлдөө жана аныктоо жаңы механизми киргизилгени жатат. Казакстандан каттоосуз кирген күйүүчү май жана ун сыяктуу күндөлүк керектөөчү товарлардын айынан бюджетке 1 миллиард сомдон ашуун каражат түшпөй калышы мүмкүн. Кыргызстанда Ички иштер министрлиги универсал кайгуул кызматын түзүүнү сунуштоодо. Ага ылайык жол кайгуул менен кайгуул күзөт кызматтары бириккен жатат. Универсал кайгуул кызматы 102-ге келип түшкөн бардык чалууларды тейлемекчи. Долбоордун авторлору алгачкы пилоттук иштер жол эрежелерин бузгандарды фото, видео аркылуу аныктоодон башталарын айтышты. Жаңы кызмат 2016 жылдан тартып иштей баштайт деп күтүлүүдө. Кызматты каржылоого $6 миллион караларын Мелис Турганбаев билдирди. Кыргызстандык 17 оор жүк ташуучу унаа 2 айдан бери Кытайда кармалып турат. Бул тууралуу унаалардын биринин ээси өзгөндүк ишкер Эркебай Жумаев Азаттыкка билдирген. Анын айтымында ишкерлердин буйртмасы менен тиричилик товарларын ташып келүү үчүн Кытайга барган айдоочулар августтан бери Кашгар шаарында кармалып турат. Кытай бийлиги айдоочуларга жүктөрдүн документи туура эмес толтурулганын айтып, унааларды чыгарбай жаткан экен. Ишкерлер бул маселе менен 28 сентябрда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин түштүк боюнча башкармалыгына арыз жазышкан. Азырынча алардан эч кандай жардам боло элек. Бишкекте 22 октябрда Муса Адышевдин урматына Кыргыз илиминин жаркын жылдызы аттуу көргөзмө өтөт. Анда геология жаатындагы ири илимпоз профессор Улуттар академиясынын академиги Муса Адышевдин өмүр жолу баяндалат. Иш-чара илимпоздун 100 жылдык мааракесин белгилөө алкагында уюштурулууда. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушундай болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.